Саламатсыздарбы? Сиздер менен Технодүйнө. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө асман тиреген имараттар, заманбап коомдук транспорттор жана заманбап техникалар менен тааныштырабыз. Бизден алыстабаңыздар. Kuala Lifter шамал генераторуна кандай элестетесиз? Жөнөкөй, жерге сайылган шамалда айланып туручу техникаба же анын көлөмүнү сиз билесизби? Мындай суроолуу ойлор болот. Орточо эсеп менен бийиктиги 180 метр, запастык бөлүктөрүнү же айлануучу канатчаларны кантип алмаштырат деп ойлойсуз? Дал ушул үчүн Kuala Lifter техникасын чыгарган. Kuala Lifter генератор түтүкчөнү кучактоо менен сойлоп чыгып, ар кандай шамал тоскоолдуктарына туруктуу жасалып, жөнөкөй жүк ташуучу унаанын жардамы менен керектүү жерге алып барганга болот. Жүк көтөрүмдүүлүгү 150 тонна. Коопсуздук үчүн аралыктан башкарылат жана бир гана техниканы башкаруучу керектелет. Einsulmas B18 үндөн коргоо каражаты. Einsulmas B18 түнкү клуб, ашкана же студияларга ылайыкталып чыгарылган. Материал түрмөк үлгүсүндө жасалып, кесип, ороп иштегенге ыңгайлуу. Ошонун натыйжасында бир гана дубалга орнотуудан сырткары кошумча түтүкчөлөргө да орогонго мүмкүн. Каражаттын өзүнү өзү чаптаганга жөндөмдүү жана эни 18 мм болгондуктан орнотууга 2 адам жетиштүү. Эксперттер Кытай токен таш бизнеси канча киреше алып келерин изилдеп, натыйжада 57 миллиард АКШ доллары экени аныкташкан. Ошого улай эле Индия өлкөсү да рыноктун 10%-ын ээлеп турары белгилүү. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында бул таш кесүү техникасы өзүнүн кардарларын табат деп ишенебиз. Себеби каражат суткасына 150 метр аянтты кесип өтө алат жана 5 куб метр суу саатына сарптайт. Техниканын баасы $22,000. Үйүңүздүн алдына учуучу таксини чакырып, же шаардын көчөлөрүндө бөлүкчөгө бөлүнчү автобуста жүрүүнү ойлоп көрдүңүз беле? Кийинки көрсөтүүбүздө дал ушул заманбап коомдук транспорттор жана Норвегияда суу астындагы туннель автожолун тууралуу болмокчу. Next Future Transportation коомдук транспорту өзгөчө чыгармачыл жол менен жасалган. Бөлүкчөлөрдөн турган бул жүрүү каражаты биригип автобус сыяктуу жана ар бир бөлүкчөсү өз алдынча жүрүүгө жөндөмдүү. Бир модулга 10 адам ылайыкташып, бөлүкчөлөр бириккен учурда жүргүнчүлөргө модулдан модулга өтүп, керектүү жайына мисалы суусундук же жеңил тамактануучу канага барганга болот. Кошумчалай кетсек, бөлүнгөн бөлүкчөлөр жеткирүү кызматыны аткарганга да толук мүмкүн. Pop-up транспорту бул каражаты жүргүнчү атайын тиркеменин жардамы менен жалдайт. Белгиленген жерге каражаттын келиши 10 минута. Транспорт 3 бөлүкчөдөн турат. Жүрүүчү астыңкы бөлүкчө, жүргүнчү салуучу капсула жана абага учуучу дрон. Кардардын баруучу жерине ылайыкташып, астыңкы жүрүү бөлүкчөсүнө уланып, эгер чакырымы алыстыкта болсо, учуучу дронго уланып, саатына 100 км жол жүрө алат.
Underwater Tunnels. Norvegia биринчилерден болуп сүзүп жүрүүчү суу астындагы туннель курат. Мындай долбоор ар кандай жол тоскоолдуктарына байланыштуу каралган. Долбоордо суу астындагы туннель чоң көлөмдөгү узун 2 түтүктөн турат. Бирине бири тыгыз бекемделип, ар бир жолго 2ден жолчо коюлат. Өнүккөн шаарлар же мамлекеттер өзүнүн асман тиреген имараттары менен тирешип келет. Технологиянын өнүгүүсү менен бийиктик мунаралар дагы өсүүдө. Кийинки көрсөтүүбүздө бийиктик курулуштарына көз салалы. Central Plaza. Бул бийиктик 1992 жылы Кытайда курулган. Ошол учурда биринчилерден болуп темир бетон конструкциясын колдонгон. Бул методду Citic Plaza бийиктиги 1996 жылы кайталаган. Central Plaza Гонконгдо жайгашкан. Анын бийиктиги 373 метрди түзөт. Elite Residence. Сиздер көрүп турган бийиктик Дубайда жайгашкан. 380 метрдүү бийиктиктен Коос, Пальма, Жумейро аралы көз жоосун алат. Бийиктик 91 этаждан турат. Шун Хинг Сквер бийиктик башка бийик курулуштарынан өзгөчөлөнбөйт. Бирок Шун Хинг Сквер өзүнүн өзгөчө архитектурасы менен бийиктигине байланыштуу 8 дүйнөлүк рекордтун ээси. Имарат 1996 жылы салынган. Анын бийиктиги 384 метр. Marina. Бул имарат 57 жеке чөмүлүү жайы, ар бир 2 этаждуу батирге лифт жана башкалар каралган. 2012 жылга чейин бул имарат эң бийик имарат статусуна ээ болуп турган. 23 Marina бийиктиги Дубайда жайгашып, анын бийиктиги 392 метр. Трамп мунарасы. Бул имарат Чикагодо курулган жана эң бийик имараттардын катарында. Мунаранын бийиктиги 423 метр. Номер 1. Дүйнөлүк соода борбору. Асман тиреген имарат Нью-Йоркто жайгашкан жана бийиктиги 541 метрди түзөт. Бул имарат бийиктиги боюнча дүйнөдө 6-чы орунду ээлейт. Ушундай кызыктуу маалыматтар менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар.